Biz баарыбыз азыр оңой эмес кырдаалда жашап атабыз. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы дагы анын жетекчиси эскертти, бүт дүйнөдө азык-түлүк кымбатташы күтүлүүдө азыр. Ошондой шартта бизде кошул ташыл проблемалар дагы пайда болду. Мына эл аралык Айрай деген уюм Кыргызстанда жакында бүт өлкө боюнча сурамжылап чыгып, элдин баарынан сурады, силер үчүн эң чоң проблема эмне деп Кыргызстанда. Бул жумушсуздук болуп чыкты. Ошого кошул ташыл Орусиядагы иштеген мекендештерибиз дагы кайтып келүүсү күтүлүүдө. Мына жана тез татым, Макдональдс сыяктуу бир канча мындай элди жумуш менен камсыздаган ошондой ресторандар, ар кайсы мындай бизнестер жабылып атат Москвада. 62 000 адам иштечү. Бир топ кыргызстандыктар иштечү. Эми биздин мекендештерибиз кайтып келсе, албетте Кыргызстанда өзүнүн мекенинде үй бүлөсү менен тууган уругу менен иштесе жакшы болмок. Бирок тилекке каршы биз миллион мекендешибизди жумуш менен камсыз кыла албайбыз. Бул реалдуулук. Ошого кандай пландар бар? Эгерде 100 000 деп мекендештерибиз кайтып келсе, кандай жумуш орундарын түзөбүз? Анан бир чыгыш, мисалы араб өлкөлөрү мененби, Япония мененби, башка мамлекеттер менен миграциялык кызмат иштешип атабы бизге жумуш орундарын берүү боюнча? Жанар Кубанычбекович, жана айтып кеткендей, ошол иш-чара планынын ичинде бар. Ал миграция министрлигибиз азыр тышкы иштер министрлигине дагы тапшырма коюлуп атат. Ошол Корея, Турция, ошол мамлекеттер менен азыркы күндө жанагы миграционный режимди жеңилдетүү боюнча биринчиден. Анткени жанагы көрүнгөн бизге Россия Федерациясына көрүлгөн санкциялардын чаралары кесепети бизге тийип атат да, кескин жана кички экономикаларга. Бирок бул жоопкерчиликти биз менен тең бөлүшкүлө деген мааниде ошол сунуштамаларды биз да киргизип атабыз. Ал планда бар. Бирок сиз айткандай, эгерде кескин түрдө абал курчап мигранттардын баары келе турган болсо, азыркы күндө баарын тең жумуш менен камсыз кыла албайбыз. Ал баарыбызга эле белгилүү болот. Бирок негизги ошол кесепеттин эмесин жана снижение рисков деп эметкен кесепеттен ал планда бар бизде ошол иш-чаралар. Сиз сунуштаган иш-чаралардын эмесинде бар бизде. Жаңы мындай бир башка багыттарды ойлонушубуз керек деп ойлойм. Ошол эле Жапонияда мисалы Toyota сыяктуу көп компаниялар бизге иш сунушташат. Англис тилин билбей калып кетип атпайбы биздин мекендештер көбүнчө. Ошол жагын бир системалуу ойлонсок жакшы болот эле. Экинчиден, мына Орусиядан билеттин баасы 20-30% чейин өсүп кетпедиби? Аэрофлот сыяктуу компаниялар ишин токтотту. Учак каттамдарын. Билеттин баасы кымбаттады. Кантип чечебиз бул маселени? Жанар Кубанычбекович, бул убактылуу нерсе. Анткени жана өзүңүздөр билгендей, лизинг компаниялардын баары Европа аймагында жайгашкан. Азыркы перестраховочный компаниялар кичине кымбатыраак болсо да Азия жакка кетип баратат. Буюрса бул иш-чаралар ошо Россия Федерациясынын деле жөн турган жок. Алардын деле иш пландары бар бул боюнча. Мен ойлойм, бир жуманын ичинде жана учактардын баары кайра учуп баштайт. Кыргызстанга келип аткан Орусиядан, Белоруссиядан IT-адистерин бир мындай бир имарат берип, же ысык көлгө жайгаштырып, бир мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбайлы, ошону өкмөт карап атабы? Азыркы убакта биз жаңы салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Өзүңүздөр билгендей, жанагы аймак бар эле, ошол IT специалисттерге жеңилтилген налоговый режим бар эле. Ошол налоговый режимди толук Кыргызстан боюнча жайылтайлык деп атабыз да. Ошол бир принцип менен. Ошондо жанагы келгенге ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Ал тез арада кирилет ал планда. Анткени базовый ставкалар чоң эмес, жана базовый ставкаларга алып келебиз аларды. 10 секунд кош бергиле. Либералдуу экономиканы колдонуп, биз эми эркиндик берип, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калышыбыз керек. Анан Орусияга, мисалы, Түштүк Корея, Америкадан жанагы көп товарлар келбей калды да, Кыргызстан аркылуу чыгаруунун ошондой көп товарлардын мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар, Жанар Кубанычбекович. Азыркы күндө Восток жакка да эметип атабыз, жана Бандарабас
Ош маршрутун иштеп чыгып, жакында жанагы наследие великих кочевников холдингдин жетекчиси Иранга барып, андан тышкары Россия мамлекети менен 100 платформа сатып алып, ошол направлениянын биринчи бул направление, экинчи Ош Иркиштамдын пропускной способностун дагы көбөйтүп, андан тышкары үчүнчү тармак бул бедел жаңы пост ачуу. Ошол СУАР мамлекети менен азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. СУАР дагы буга макул болуп атат. Азыр ошо транспорт министрлиги менен бирдикте ошол жол маселесин чечип, беделди да буюрса ачканга аракет кылабыз. Бул бирок кыска мөөнөттүү чараларда азыркы күндө Ош Иркиштамдын туруктуу иштеши азыр биринчи маселе болуп атат. Ошол дем алыш күндөрү жок, жана күнү түнү менен иштөөгө. Бул сунуштарды уже кат жүзүндө жөнөттүк Кытай тарапка.